Жер маселелерин жөнгө салуу жаатында одуна мыйзам бузуулар аныкталды деп билдирет Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы. Министрликтин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 4-башкармалыгынын кызматкерлери коррупциялык укук бузууларды аныктоо жана алдын алуу боюнча активдүү иш алып барууда. Ыкчам иш-чаралардын натыйжасында кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндө одуну бузуу фактылары аныкталды. Ош шаарынын Алишер Наваи көчөсүндөгү муниципалдык менчиктеги жер тилкеси мыйзамсыз түрдө жеке менчикке өтүп кеткен. Базар баасын баалоо боюнча аянты 700 чарчы метр болгон бул тилкесинин баасы 62 миллион 300 миң сомду түзөт. Ошол эле учурда 2023 жылы күзүндө аталган жер тилкеси жеке адамга акысыз аукцион жана конкурс өткөрүлбөй берилген. Жерди алган Ош шаарынын тургуну бул тилкени транспорт токтотуучу жай катары пайдаланууда. Мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында мамлекеттик кызыкчылыктарга олуттуу зыян келтирилген. Кыянаттык менен пайдаланууга кадастр мамлекеттик мекемесинин аймактык бөлүмдөрүнүн кызмат адамдары шектелүүдө. Бул факты боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголду.